Мен базарда иштеген үчүн мен базардагыларга көбүрөөк айтмакмын да, себеби базардагыларда обязательно порядке эч ким чакырбай атат да. Бирок базарда билесиз, көп жерде вирус обязательно түрдүүсү жүрөт. Рахат Батырбекова бүгүн өзүнүн аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна эмдөөнүн биринчи дозасын алганы келген. Базарда иштегени үчүн анын вакцинадан өтүүсү зарыл экендигин билет. Өзүм бүгүн чыгынып добровольно ошо вакцина алганы келдим, себеби экинчи муну омикрон деген штаммы өтө оор переносить эткен адам. Эми ар бир адам өзүнө кайдыгер болбой, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, анан жакшы болот да келечегибизчи. Азыр Pfizer'da и неме жана гриппке каршы. Ленара айым болсо 3-чү доза алуу үчүн келди. Дарыгердин кеңешинен соң эмдөө жүрүүчү жайда вакцина алды. Мен домком болуп иштейм. Бул жерде 3 домду карайм, жашоочулар менен чогуу келип алдым. Никаких побочных эффектов бирдеке болгон жок. Элим тынч, өзүм тынч. Статистикага кайрыла турган болсок, COVID-19 менен ооруп жаткандардын көпчүлүгү эмдөөдөн баш тарткандар. Ошондуктан адистер бардык жарандарды эмдөөгө чакырат. Анткени вакцина алган адамда оору жугуп калса жеңил өтөрү белгиленет. Коронавирус илдетине каршы вакцинадан өткөн адамдар биринчиден жеңил оорушат. Эгер жуктурган убакта дагы жеңил өтөт. Ал эми эмдөөдөн өтпөгөн адамдарыбыз оорураак болот. Анан алардын эми баягы күчөп осложнение дейбиз, ошолорду көбүрөөк кездешет. Жалал Абад шаарында жайгашкан номер 5-үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 16 миңден ашуун калкты телешет. Учурда алардын 47,8% вакцинанын биринчи дозасын алышты. Гүлжан Амандова, Бурхан Бекматов, Жалал Абад шаары.